Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү күндө биз турмуш кырдаалына байланыштуу алтын уябыз болгон мектепке барып билим ала албай жатабыз. Ошондуктан балдар отурумдук дистанттык окутууга, башкача айтканда онлайн сабагын өтүп жатабыз. Алгебра онлайн сабагы. Окутуучу Раймедиева Жылдыз Мединовна. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз функциянын аныкталуу областы жана маанилеринин областы. Сабактын максаты менен тааныштырып кетейин мен силер менен. Биринчи, билим берүүчүлүк. Алгебралык бөлчөктөрдө функциянын аныкталуу областы боюнча жалпылоо жана окуучулардын билим систематикасы. Экинчи, өнүктүрүүчүлүк. Окуучулардын эс тутумунун өнүктүрүү. Үчүнчү, тарбия берүүчүлүк. Ар бир маселени чечүүдө убакытты үнөмдөөгө чыдамдуулукка тарбиялоо. Окуучуларды ушул 3 максат менен тарбиялоого болот. Анда эмесе мен силер менен сабакты баштаймын. Функциянын барабардыгында x-тин ар бир маанисине y-тин белгилүү бир гана мааниси туура келет. Функциянын менен аргументтин байланыштыгы жалпы түрдө көрсөтүү үчүн y же x белгилөө колдонулат. Мында эгерде x өзгөрмөсүнүн аныкталуу областынан алынган каалаган маанисине берилген эреже аркылуу y барабар f от x сан түрдө келсе, анда y өзгөрмөсү x өзгөрмөсүнүн функциясы деп аталат. Мында x көз каранды эмес чоңдук же аргумент деп аталат. Y көз каранды өзгөрмө деп аталат. Y барабар f от x функциясы мааниге ээ боло турганда, x өзгөрмөсүнүн маанилеринин көптүгү функциянын аныкталуу областы деп аталат. Y өзгөрмөсүнө кабыл алган маанилердин көптүгү функциянын маанилеринин областында болуп саналат. Мында биринчи мисал боюнча карасак, f от x барабар 5x квадрат минус 2x плюс 7 функциясынын аныкталуу областын тапкыла дейт. Чыгарабыз. 5x квадрат минус 2x плюс 7 туйнтмасы бүтүн туйнтма болгондуктан каалаган x саны үчүн мааниге ээ болот. Функциянын бардыгы x үчүн аныкталат. Демек, биз ушундай мисалдарды көбүнчө аныкталуу областы боюнча чыгара алабыз. Ошондуктан биз кийинки мисалга токтоло кетсек, урматтуу окуучулар, 4-чү мисалыбыз бизде көбүнчө 5x минус 17 барабар минус 6 боюнча аныкталуу областын тапкыла дейт. 5x минус 17 f от x'ты табабыз. X квадрат минус x минус 12 болсо, f от x барабар минус 6 болгондуктан x'тин аргументтик аныкталуу областын тапкыла дейт. Чыгарабыз. 5x минус 17 барабар минус 6. Мында 5x'ин өзүн жазып алабыз. Барабар минус 6 плюс 17. 5x'ин өзүн жазып, барабар 17ден 6-ны кемитсек 11 калат. X барабар 11-ди 5-ке бөлсөк 2,5-тен 1 чыгат. Жана ошондой эле минус 6-ны коюп чыгарсак, x квадрат минус x барабар минус 12 барабар минус 6. X квадраттын өзүн жазабыз. Минус x минус 6 барабар 0. Дискриминанттын тапсак, минус 1-дин квадраты минус 4-тү жазабыз. Формулада 4 бар. Минус 6 барабар 1-дин квадраты 1 плюс 6 жерде 4-түн 24 барабар 25 чыгат. 25-тен бизде 5 деген тамыр чыгат. x1 x'ин табабыз. x1де тамырын чыгарса 3 чыгат. x2де минус 2 келип чыгат. Мына балдар, функциянын аныкталуу областы боюнча төмөндөгү мисалдарды өттүк. Жана ошондой эле үйгө тапшырма 25-26 көнүгүнү үйгө тапшырма иштеп келесиңер. Саламатта калыңыздар.